Каймакка жасап көргөн самсыны жеп көрдүңүз беле? Жок, жей элекмин деген болсоңуздар, жасап жеңиздер. 1000% кепилдик берем достор. Бул самсыны бир жолу жасап көргөндөн кийин бул самсыны ар дайым жасай турган болосуздар. Анда эмесе кеттик, видеонун рецепти менен бөлүшөм. Алгач эле 1,5 килограмм un керектелет. Каалаган сортуңузду колдонсоңуз болот. Мен жогорку сорт бар эле, ошону колдондум. Биринчи, экинчи сорттор деле жарай берет. Андан кийин достор 72% же 82% майыңыз болсо аралаштырып ушундай крошка кылып аласыздар. Андан кийин татымына жараша тузду салып дагы бир жакшылап аралаштырып аласыздар дагы. Алгач 2-3 кашык сметана, бул 20% кошосуздар дагы. Бир жумуртка менен жакшылап аралаштырып аласыздар. Жана бизге канча каймак жетишсиз. Камырыңыздын көлөмүнө карап эле каймактан кошуп, камыр жууруп, дал ушундай камыр кылып жасап аласыздар. Ошондо сүт суунун ордуна эле дал ушул каймак менен жууруп аласыздар. Домашний каймак деле боло берет. Эгерде коюу болгон болсо бир аз эритип аласыздар. Эгерде суюк болгон болсо кадимки ошо коробкадагы каймактардан аралаштырып эле жасай берсеңиздер болот. Жасалган камырды муздаткычка 1,5 саатка коюп коесуздар. Ушул бизге жетиштүү болот. Ага чейин шартыңыздарга жараша эт, пияз, картошка жана ич май же куйрук май кошуп, татымына жараша туз, мурч, эмне кошкоңуздар кадимкидей эле фарш жасап аласыздар. Даяр болгон камырыбызды достор майда-майда бөлүкчөлөргө бөлүп, кадимки самсы түйгөндөй кылып эле жайып түйүп аласыздар. Каалаган форма 3 бурчтук, 4 бурчтук, тегерек, айлана, Кыргызстандын картасы, айтор кандай кааласаңыздар жасай бересиздер. Мага ушундай тегерек эле жагат. Баарын топтоп туруп эле ортого түйүп коем, прическа кылып. Коноктор келе турган болсо, дал ушундай чыбыктарга тизип, шашлык кылып берип койсоңуздар дагы болот. Мага шашлык жасап берди деп, өлө кулактары делдейт, мурдулары тандыр болуп калат. Даяр болгон самсыларды жумуртка менен сүйкөп, кааласаңыздар мак, кааласаңыздар күнжүт седана себилип койсоңуздар болот. Могу жердеги бир тешик самсыны көрдүңүздөрбү? Ошонун эти көбүрөөк болчу, өзүмө белги кылып атайын тешип койдум, эч ким көрбөсүн деп. Самсы дегенде эле көзүңөргө жаңыбайдын самсысы же болбосо оштун самсысы элестейт го. Бул жолу өзүңөр жасап мээнет кылып жегиле. Кайра-кайра эле кафеге барып талпайып отура бербей. Негизи үйдүн тамагына жетпейт чындыгында достор. Үйдүн тамагы берекелүү дагы, даамдуу дагы болот. Ошондуктан колуңуздардан келишинче үй бүлөңүздөргө мээрим төгүп өзгөчө даамдуу тамактарды жасап бергенге аракет кылыңыздар эле дейин дегем. Самсылар даяр болгондон кийин 20 мүнөттө духовкада 180 градуста бышырып аласыздар. Ушундай как шикили деп ырдап турсаңар болот. Андан кийин көрүп тургандай самсылары сонун, жумшак, оозду эрий турган өзгөчө самсы болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Бул самсыны жасап көргөндөн кийин достор, сиздер слоёный тесто сатып албай каласыңар. Конкурентский. Сиздердин дагы балдарыңыздар ушундайбы билбейм. Менин балдарым ошо үйдө турган каймак болобу же мандарин болобу, апельсин болобу, алма болобу, айтор үйгө бардык нерсени колдон келишинче алып келип коебуз да. Үйдө турса жебейт дагы, анан бир жака алып барсаң эч нерсе көрбөгөндөй мама, мандарин, мама, алма деп эле айланайын, эч нерсе көрбөгөндөй ушинтип кетет го. Өзүм балдарыма таң калып калам. Жалгыз эле менин балам ушундайбы же сиздердики дагы ошондойбу? Үйгө конфет алып келип койсоң 2 килограмм болсо да жеп коюшат да. Анан конокко барганда ушулар ушинтпесин деп атайын конфеттерди көп алып келип койсоң, конокко барганда дасторконго төрдүн төбөсүнө чүйүп кетет го, айланайындар. Ошон үчүн балдарымды эч жака эритип баргым келбейт. Ошол сыяктуу бул самсы бышаары менен самсы көрбөгөндөй вау, самсы, болгула жейбиз деп эле тарарактатып столдорду коюп баягы мультиктеги маймылдардай болуп эле пыттыратып эле жеп койду. Кое тургула, папаңар келек болчу, папаңарга алып коеюн деп 3-4 алып калганга араң жетиштим. Жакын болсо лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Сиздер менен ак зор ашканасы болду. Кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар.